Мен ал акчаларга өзүнүн балдарына эле керектүү буюмдарды алып бергенмин. Чоң эне балдарын бага өстүргөнү аз келгенсип, озур көрө турган учурда эми неберелерин карап, уул менен келини миграцияга жөнөткөн учурлар ар бир айылда кездешет. Ата-энесин сагынып, алардын мээримине зарыккан балдар бул көрүнүштү өздөрүнүн мектебиндеги "Балдар биздин келечегибиз" деген акция кирбенин алкагында көрсөтүп беришти. Muhammed bizge tiyişi başladı mı? Мухаммед балам тийишпейт анан силер постоянно ушинтип баштайсыңар. Сен чыгардың, Сен чыгарсаң керек. Сен чыгардыңбы же? Балдардын турмушка болгон көз карашынан кийин Баткен райондук социалдык жактан коргоо башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Эгемберди Абылов расмий түрдө камкорчу жана көзөмөлчү болуу тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү иш-чара өтө жогорку деңгээлде өттү. Биз бул иш-чарадан көптөгөн өзүбүзгө жакшы нерселерди алдык. Өзүм апам Москвада, мен тышкы миграциядамын дагы. Мен мындай зордук зомбулуктарга буга чейин кабылган эмесмин. Бул жашоодо негизи бул көрүнүштөр ойдан чыгарылган эмес. Бул жашоодо болуп өткөн иштерди биздин мектептен окуучулар тартып алып чыгышты. Иш-чарада USAID-тин биргелешип башкаруу программасын колдоосунда Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунда ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоорунун алкагында уюштурулуп, Даана Азат коомдук фонду жана активист коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылууда.